Эмесе сабагыбызды уланта берели. Темабызга кирише турган болсок, бүгүнкү темабыз болсо этнос, раса жана тил проблеми. Биз мурдагы сабакта карап кеттик эле, диндин же диний партиянын демократия менен болгон айкалышы кандай болот? Бул экөөнүн ортосунда конфликт барбы? Же болбосо алар демократия менен айкалыша алабы деген суроону карадык эле. Бүгүн болсо ошого эле окшош этнос, раса жана тил проблеми демократияга бөгөт болуучу механизмби же болбосо булар деле мурда карап кеткендей этнос, раса жана тил проблеми деле демократияга тоскоол болбой, демократия менен айкалыша алабы деген бул экөөнүн ортосундагы мамилени бүгүн карап кетели деп турам. Бул жерде көпчүлүк учурда политологияда, салыштыруу политологияда бизди кызыктырган бир чоң суроо бар. Эмне үчүн көпчүлүк учурларда мындай этнос же раса жана тил проблемдери демократия эле эмес, демократияга чейинки кандайдыр бир конфликттер биз бул жерде жазып кеткендей мындай спиралдык зомбулуктун спиралине эмне үчүн кирип кетет деген суроо бар да. Бул жерде зомбулук спирали дегенди мен бир аздан кийин дагы түшүндүрүп кетем. Негизинен бул спираль дегенде биз айтып атпайбызбы, spiral мындай бир түшүп, бир көтөрүлүп кете турган нерсе. Механизмин ананыраак токтолуп кетем. Бул деген нерсе эмне үчүн ушул проблемдер келип ошондой конфликтке же болбосо мындай зомбулукка айланып кетет деген чоң суроо бар да. Бул чоң суроону негизи түшүндүрүп берип жаткан учурда бизге дагы бир салыштыруу политологияга чоң контрибуция, чоң салымын кылган эки саясий серепчинин ишине токтолуп кетели. Алардын түшүндүргөн механизмин менен мен тааныштырып кетейин бул жерде. Булар болсо Фиарон жана Лейтен деген эки илимпоз. Бул Фиарондор болсо айтат негизинен дейт айтып карайлы, мына бизге эң жакын тааныш болгон Эссердин кейсин алалы. Советтер Союзу кулады эле. Советтер Союзу кулаганда булар айтат, чын-чынына келгенде бул этнос, раса жана тил проблемдери анчалык деле массалык түрдө аябай чоң эле көрүнгөн, бул өтө чоң деле мындай феномен эмес деп айтат да. Буну кандай учурларда бул проблемдер бөгөлөт, кандай учурларда бул келип мындай зомбулук спиралга кирип кетет экенин мындайча түшүндүрүшөт. Негизи бир коом болсун дейли, ал коомдун ичинде эмне үчүн мындай башаламандык же эмне үчүн мындай конфликттер, жаңжалдар пайда болот дегенде, биринчи баардык нерселер конфликттердин пайда болуу механизми бул opportunism problem деп коет, мындай оппортунизм проблемасынан келип чыгат дейт. Бул оппортунисттик проблемалар бул эмне дегенде, бул негизинен айталы коомдун ичинде формалдык жана бейформал институттар бар дейли. Эгер алар коомдо жок болуп, ошол коомдун ичиндеги конфликттерди, жаңжалдарды бөгөп тура турган кандайдыр бир институттук механизмдер жок болгон учурда, ошол коомдо жүргөн индивиддер, кишилер болсо бирин бири алдаганга, бирөө бирөөнүн буюмун алып качканга же бирөөнү зомбулук менен уруп кеткенге же болбосо кыскасы мындай коомдук проблеманы алып келе турган шанс көбөйөт дейт. Бул шанс көбөйсө, бул ошол зомбулук, уурдап качуу, шантаж же болбосо күч менен тартып алуу деген сыяктуу нерселер эле эмес, ал келип этностордун же расалар
аралык же болбосо кайсы бир тилде сүйлөгөн топтордун ортосундагы дагы ошондой бирине бирине көргөзгөн зомбулук, кордугу мындай оңой эле пайда болот дейт да. Ошон үчүн коомдо ал жаманбы, жакшыбы, кандайдыр бир же формалдык мамлекеттик институттар сыяктуу же болбосо ал коомдун өзүнүн салттык бир институттары же бир системалары бул өтө маанилүү дейт да. Өзгөчө биз көңүл бура турган нерсе мындай нерселер бир өлкөнү айталы, бир өлкөнүн ичинде эгер мыйзам жок болсо же болбосо ал жерде кандайдыр бир институттар абдан алсыз болгон учурда ал коомдордо көбүнчө бизге кеңири таркаган терроризм, жакырчылык же анархия сыяктуу көрүнүштөр мындай кадимки эле көп көрүнөт дейт да. Бул учурда эмне маанилүү дейт? Бул учурда оппортунизм проблемасын жеңүү маанилүү дейт. Бул оппортунизм проблемасын жеңүү же болбосо ал проблеманы чегинен чыгуунун жолдору бул айтылат ошол коомдун ичиндеги топтор болобу же индивидтер болобу, алардын ортосундагы бири-бирине болгон катташы, бири-бирине болгон мамилеси, бири-бирине болгон ишеними өтө маанилүү дейт. Бул ишенимди, өз ара мамилелерди биз кантип түшүндүрсөк болот дегенде, булар Феррон менен Лейтон кызыктуу, биз мурда айтып кеткен бар формал моделинг деп коет. Бул экономикадагы модель, бирок бул бүгүнкү күндө политологияда да абдан кеңири таркаган практика. Бул оюн теориясын колдонот. Оюн теориясы менен биз айта турган болсок, ошол учурдагы prisoners dilemma деп коет. Мындайча айтканда, камактагылардын дилеммасы деген механизм менен түшүндүргөн аракет кылат. Prisoner камактагылардын дилеммасы бул эмне дегенде, кыскараак түшүндүрүп кете турган болсом, бул деген бир эки киши кылмыш кыла турган болсо, эки киши полиция тарабынан же милиция тарабынан кармалды дейли. Кармаганда экөөнү бир жерге отургузуп алып, бирдей суроо бербестен, негизи бул кылмыштын кызыкчылыгында бул экөөнү эки башка камерада, эки башка учурда, же болбосо бир учурда болсо дагы эки башка камерада бири-бирин укпай тургандай кылып негизинен суракка алат. Суракка алып атканда негизи илимде айтылат, адам баласы бул бардык жерде жүрүм туруму биз рационалдуу дейт. Биз аны билбеген менен, биз бирөө менен достошкондо, мамиле түзгөндө негизинен биз кандайдыр бир пайданы көздөп анан мамиле кылабыз дейт. Ошол сыяктуу ал кармалып калган кишилерге дагы негизинен суроо бергенде алар дагы негизи билет. Эгер калп айтып салсам, мисалы 10 жылга кесип жибериши мүмкүн. Эгер мойнума алсам, 15 жылга кесип жибериши мүмкүн депчи. Беркиси деле ошол эрежени билет. Жана бул экөө эгер бул экөө тең бир учурда ооба мен кылдым деп мойнуна алып кое турган болсо, анда жеңилдетип мүмкүн 10 же 15 жыл эмес, ортосунан 12 жыл бериши мүмкүн да. Бирок буларды экөөнү тең бир учурда эки башка жерде суракка алып аткан үчүн алар билбейт. Мен азыр эгер калп айтып салсам, 10 жыл кетип калсам, мойнума алсам, 15 жылга кетип калсам, бирок экөөбүз тең мойнубузга алып калсак, анда 12 жыл болот. Кантсе дагы биз экөөбүз тең үчүн, мисалы 12 жылды кармаганыбыз жакшы окшобойт деп, экөө тең аягында келип, ошол ортодогу стратегияны мындай оптималдуу бир балансты тандаганга аракет кылат деп негизи түшүндүрүлөт. Ошол сыяктуу дагы бул камактагылардын дилеммасы, проблемасын, бул конфликттерди же болбосо бул этнос, раса жана тил проблемасында келип чыккан конфликттерди чечүүдө бул оппортунизм проблемасынын механизмин ошол оюн теориясы аркылуу түшүндүргөнгө аракет кылат. Бирок алар айтат ошол учурда
Бул prisoners dilemma деген нерсе бул негизинен эки эле оюнчу болуп атпайбы, бирок биз коомду ала турган болсок, коомдо арийне акторлор дайыма экөө эле боло бербейт. Коом абдан мындай diversity болгон үчүн, абдан чоң болгон үчүн, ал жерде ар түрлүү топтор, расалар болгон үчүн арийне алардын жүрүм-турум стратегиясы дагы мындай жөнөкөй эле примитивдүү боло бербейт да. Ошон үчүн биз бул жерде дагы бир башка стратегияны колдонуп түшүндүрүп кетишибиз керек деп айтат. Азыр биз айтып кеткен оюн теориясынын камактагылардын дилеммасында эмне үчүн бул чеги бар дегенде, ал жерде оюнчу же болбосо актор экөө эле болгон үчүн коом чоң болот дейт да. Коом чоң болгондо бул экөөдөгүдөй эле болгондой мамилелерди биз көрө албайбыз дейт. Мисалы дегенде айталы, эгер актор же оюнчу экөө эле боло турган болсо, арийне алар бирин бири абдан жакшы билет. Ошого жараша коомдо дагы элдер бирин бири абдан жакшы билгени үчүн бири бирине болгон ишеним дагы бир топ тыгыз болот. Анткени биз ал бирин бири эки эле киши болсо бирин бири оңой эле түшүнөт. Экөө бирин биринин тарыхын билет, кимдин кайсы жерден экенин, буга чейин эмне иш менен алек болуп келгенин оңой эле билет дейт. Эгер ал коом боло турган болсо, биз өмүрү деле биринчи жолу көргөн кишилер же болбосо кээде эле көрүнгөн мындай жолугуп калган кишилер боло турган болсо, биз ал кишилер жөнүндө информацияны жакшы билбейбиз. Ошон үчүн биз өзүбүз жөнүндө же болбосо жаныбызда жүргөн кишилер жөнүндө жакшы информация билбесек, биз алар менен анчалык деле мындай ишеним көрсөтө албайбыз да. Ошондуктан бул жерде коомдун оппортунизм проблемасын чечиш үчүн бул камактагылардын дилеммасынан да сырткары дагы бир механизм керек болот дейт. Бул учурда кандай механизм керек дегенде, бул жерде айтылат, коомдун ичинде кандайдыр бир топтордун пайда болушу, же болбосо буну биз айтабыз азыр social network деп коет, же болбосо коомдук нетворктердин маанилүүлүгүн айтабыз да. Коомдук нетворктерди түзүү өтө маанилүү болот дейт. Себеби дегенде биз коомдун ичинде биз айталы бир топторду же секцияларды же бир жамааттарды же бир коллективдерди түзсөк, булар бейформалдуу же формалдуу болобу маанилүү эмес. Биз ошол топторго же жамааттарга мүчө боло турган болсок, бизде өз ара ошо жамааттын ичинде өз ара бири бирибиз тууралуу информацияны билгенге оңой болот дейт. Бул биз эгер андай болбой турган болсо, бизге бир адам жөнүндө информация керек болсо, биз детективди жалдайбызбы же ал жөнүндө билгиче бизге абдан көп күч кетет, же алар менен жекеме жеке тааныш керек болот. Ал эми биз бир секцияларга же топторго же жамааттарга мүчө боло турган болсок, биз анчалык күч кетирбей деле аз-аздан ошо жамааттын мүчөлөрү тууралуу бизде пикир пайда болот жана аларга болгон ишеним пайда болот дейт. Себеби биз өзүбүздүн ошол жамаатташтарыбыз же секциялаштарыбыз же ошо группалаш топтошторубуз боло турган болсо, биз дээрлик жанында жүргөн адамдарды билген үчүн кийин анын жанында жүргөн кишилер тууралуу дагы бизде мындай пикир пайда болуп, ал кишилерге болгон ишеним пайда болот жана биз айталы интерактив, топтун ичиндеги интерактив дагы маанилүү болот жана ошол учурда топтор эле эмес, бул бир топ менен экинчи топтун же бир жамаат менен экинчи же үчүнчү, төртүнчү жамааттын ортосунда дагы
мындай мамиле алакалар тыгыздап бири бирине болгон ишеним көбүрөөк туула баштайт дейт. Ошон үчүн бизге бул жерде коомдук нетворктөр коомдук нетворктердин бар болушу, алардын иштеши жана ошондойлорду түзүү өтө маанилүү болот дейт да. Бул деген нерсе аягында келип биз баягы жогоруда карап кеткен биз үй бүлөлөрдүн ичиндеги же болбосо бизнес партнерлордун ортосундагы гана ишеним эмес, биз жамааттардын арасында дагы, жамааттардын ичинде дагы же болбосо бир топ секциялардын ичинде дагы болгон бири бирибизге болгон ишенимди биз бири бирибиз тууралуу билген информацияны кеңейте алабыз дейт. Жана ошол кишилердин өз ара интерактиви же болбосо өз ара катташуусу канчалык тыгыз болгон сайын бул топтордун айталы ошол этностук топторбу же расалык топтор же кандайдыр бир ошол кайсы бир тилде сүйлөгөн тилдик топтордун ортосунда бири бирине болгон ишеним пайда болот, бири бирине болгон бири бири тууралуу информацияны дагы мындай кеңири алганга пайда болот дейт да. Мындайча айтканда информациянын жана маалыматтын асимметриялуулугу жоголот дейт. Себеби дегенде биз топтун ичине кирип аткан үчүн оңоюраак, батыраак биз сөзсүз эле ошол топтун мүчөсү менен жеке тааныштык болбосок дагы ошол топко ассоциациялаштырып, ошол топтун репутациясы, ошол топко болгон ишенимине карап, биз калган мүчөлөрү дагы булар нормалдуу кишилер экен же болбосо булар башынан эле тигиндей экен деп биз билип алганга мындай жеңил мүмкүнчүлүк пайда болот деп айтылат.